Рамазан айынын арафасында турабыз. Кудай таалам бардыгыбызга мына ушул орозону кармап, орозонун берекесинен алып калганды Кудайым баарыбызга насип кылган болсун деп тилек кылабыз. Бүгүн биздин сөзүбүз урматтуу бир туугандар орозо туурасында, албетте орозонун ниети туурасында болмок. Анткени өткөн сабактарда угармандарыбыздан суроо келген, орозодо бүтүндөй бир айга ниет кылып коюп ошо менен жүрө берсе болобу, же болбосо ар бир күн көзүнчө ниет кылуу керекпи деген маани. Урматтуу бир туугандар, ниет албетте орозодо парз. Эгерде ниет кылбай турган болсо, анда адамдын орозосу болбой калат. Урматтуу бир туугандар, бирок ниет деген эмне десе, ошол жүрөгү менен ошол орозону кармоого болгон жүрөктүн каалоосу, ирадасы деген сөз болот. Эгерде эртең менен бир адам ошол саарлык ичкени турса, демек ошол адам орозого ниет кылган болот. Сөзсүз түрдө мен ниет кылдым, навайту ана сума мина шахр рамазана деп айтуу шарт деле эмес. Бирок кээ бир аалымдарыбыз ошол орозонун ниетин оозу менен айтса, мен бүгүнкү орозонун күнүн таң аткандан күн батканга чейин орозо кармаганга Кудайдын ыраазылыгы үчүн ниет кылдым десе, бул албетте жакшы. Бирок антпей туруп эле саарлыкка турсаңыз, урматтуу бир тууганым, мына ошол сизге ниет болуп эсептелет. Ниеттин убактысы, урматтуу бир туугандар, ошол эң жакшы түндө болгону жакшы. Шамдан кийин, мисалы үчүн эртең менен орозого ниетти бүгүн шамдан кийин башталат. Шамга чейин, мисалы үчүн азыр асыр намаз убагында ниет кылып койсоңуз, эртеңки өтпөйт. Анткени шамдан нары эртеңки күн башталат. Эгер эртең мына 24 апрель орозонун 1-күнү деп мына ниет кылып турабыз, мына ошого түндө шамдан баштап ниет кылсаңыз боло берет. Шамдан кийин ниет кылсаңыз, түндө ниет кылсаңыз, эртең менен ниет кылсаңыз, же болбосо эртең менен ошол уктап калып, мисалы үчүн кокустан, анан саат 9-10 туруп калсаңыз деле, эчтеке жебесеңиз, ичпесеңиз, ниет кылып койсоңуз жарай берет. Мына ошол саат, урматтуу бир туугандар, 12ге чейин. Анткени ошол 12 жанагыдай бизде жанагыдай шар'ий күндүн ортосу болуп эсептелген себептен, эгерде бир адам орозонун күнүндө эртең менен ниет кыла албай калса, түндө тура албай калса, ниет кыла албай калса, эртең менен туруп тамак жебесе, ичпесе, жыныстык мамиледе болбогон болсо, анда саат 12ге чейин мен ниет кылдым десе, ошол күнкү ниетке Рамазан орозосу жарай берет. Ошондуктан кээ бир эртең менен туруп сөзсүз түрдө ооз жаппай калса, ооз жаппай калдым деп суу ичип уртуп алса болбойт. Мисалы үчүн азыр эртең менен саат 4-төн бир канча өткөндө, 4-төн 5-6 өткөндө, мисалы үчүн ооз бекиле турган болуп атса, анда ошого чейин саат 5те туруп калса, ооз бекитпей калыппын деп бир уртам суу ичип кийин ооз бекиткендер бар, бул ката. Эгерде жанагыда орозонун таң календардын жанагы орозо башталган дегенден кийин туруп калган болсоңуз, анда урматтуу бир тууганым, жөн эле ниет кылып коесуз, эч нерсе жебей туруп, ичпей туруп. Эгерде жеп ичип кое турган болсоңуз, анда сиз урматтуу бир тууганым ошонгу орозону жок кылып алган болосуз. Мына ушул катачылык биздин бардыгыбызда бар. Эртең менен саат 6-та туруп калат, 5те туруп калат, анан бир уртам суу ичип оозун жаап коет. Жок, бул туура эмес маселе. Демек, урматтуу бир туугандар, ошол эртеңки орозого ниет кылуу үчүн бүгүн шамдан кийин ниет кылып койсоңуз дагы жакшы, түнү менен ниет кылсаңыз боло берет, саарлыкка турганда абдан жакшы. Анан эгерде кеч калып кала турган болсоңуз, күндүз да ниет кыла бересиз. Эгерде орозо башталгандан баштап эч нерсе жебеген, ичпеген болсоңуз, урматтуу бир тууганым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иннамал а'малу бин-ният", амалдардын бардыгы ниеттерге жараша. Демек, ниетибиз менен орозо, урматтуу бир туугандар, эмне жакшылап кармап алганга аракет кылышыбыз керек болот. Анан орозо учурунда, анткени орозо күн деп айтпасак деле, анткени орозо күндө орозодо башка орозо кармаганга болбойт. Ошондуктан ошол орозонун парыз деп кете берет. Кээ бир адамдар ниетин жаттай албай калдым, жаттап алып орозо кармайм дегенде кереги жок. Ошол орозонун 1-күнүн кармап атам деген, 2-күнүн кармап атам деген, урматтуу бир тууган, жакшы болот. Анан бир адам түндө дагы ниет кылган жок, эртең менен ниет кылган жок, уктап калып саат 2де турган болсо, ошол күнкү орозону жеп алды деген сөз болот. Демек, ал орозону кийин бир күн тутуп берүү керек болот. Бир күн тутуп берүү керек болот. Эгерде 12ден кийин туруп калса, ага чейин түнү менен, күндүзү менен ниет кылбаса, анда бул адам ошол күнкү орозо жок болот. Же эртең менен туруп, жанагы таң аткандан деген календарда орозонун ооз бекитүү дегенден кийин туруп калып туруп бир нерсе суу ичип алса, анда бул да ошол күнкү орозосу жок болуп эсептелет. Урматтуу бир туугандар, андан сырткары ошол орозонун шарттарынын бири, урматтуу бир туугандар, ошол жүрөгү менен орозо кармаганга ниет кылып атканын билиши керек болот сөзсүз түрдө. Анан жүрөгүндө аспанда түшүп жүрүп, анан жөн эле оозу менен айтып койсо өтпөйт. Ошол айтып аткан сөзү, ниет кылып атканын жүрөгү менен билиш керек. Кайсыл орозо? Рамазан орозосу, мына ушул кармап атам деген. Урматтуу бир туугандар, эгерде мисалы үчүн
бир адам ошол орозо учурунда жана айтып өттүк, жалпы айга деп орозо кармай турган болсо ал болбойт. Албетте ошол ар бир күндүн өзүнүн орозосу болуш керек. Мисалы үчүн эгерде орозону мисалы үчүн 4-күнкү орозону кокустан бузуп алса, ооруп же башка бир нерсе болуп, калган орозонун таасири тийбейт, урматтуу бир тууган. Анткени ар бир күндүк ошондой. Анан дагы бир адам эртең менен орозо ниет кылып кармады, анан түшкө жеткенде орозому буздум деп ниет кылып койду. Ниет менен орозо бузулунбайт, урматтуу бир тууганым. Орозо башталган ниет менен башталат, анан орозо бузулган ниет менен бузулбайт, балким аракет менен болуш керек, же убакыт өтүш керек. Мисалы үчүн саат 12-ге келгенде орозону буздум деп ниет кылды, жок орозо бузулбай кете берет. Качан орозону тамак жемейин, ичмейин, урматтуу бир тууганым. Демек кээ бир адамдар чочуп атып, ою мен орозону бузуп алдым, ниетимде бузуп алдым деген менен жок. Ниет качан бузат? Ниет амал менен коштолгондо. Демек бир кыйбыл аракет болуш керек. Же убакыт киргенден кийин шам азан айтты. Шам азан Аллаху акбар деп айтылганда орозоңуз бүттү деген сөз болот. Анан мен дагы орозо кармап атам деп түнү менен жүрө берсеңиз, жок орозоңуз жок деген сөз. Оз ачпасаңыз деле шам азан айтылуусу менен орозоңуз убагы чыкты, мөөнөтү бүттү деген маани, урматтуу бир тууганым, эмне делип чыгат. Анан орозо учурунда урматтуу бир туугандар айтыла турган дагы бир маселе, урматтуу бир туугандар, биз айттык ар бир күнгө өзүнчө ниет кылуу керек дедик. Андан сырткары мына ушул орозодогу адептерге бир аз маани бериш керек. Мына насип кыла турган болсо эртең орозо деп ниет кылып атат. Анткени ошол Тынч океандын аймагында жана Африка өлкөлөрүнүн кээ бир жерлеринде бүгүн айдын көрүлүш ыктымал толук түрдө бар. Ал эми Мысыр араб өлкөсү кечээ түндө карап туруп аларга Шабандын 29-нда ай көрүлгөн жок, бүгүн 30 деп эртең орозо кармай турган айтты. Ошондой эле кошуна мына Түркия, Орусия, Кыргызстан, Өзбекстан өлкөлөрүнүн бардыгы мына эртең орозо деп ниет кылып турушат. Чындыгында дүйнөнүн кайсыл бир жеринде ай көрүлө турган болсо, демек бардык мусулмандарга айды кармоо, урматтуу бир туугандар, эмне милдет деп айтылган. Айды кароо дейм да, орозо кармоо. Ошондуктан айдын көрүнүү ыктымалы бүгүн сөзсүз түрдө бар. Анткени мына фаляки илим изилдөөлөр боюнча ошол Тынч океанды жана Африканын кээ бир өлкөлөрүндө эгер айды караса көрө турган мүмкүнчүлүк бар. Кээ бир адамдар жок, кечээ 29-күнү ай көрүлгөн жок, бүгүн 30-күн деп аткандар да бар. Кандай болгондо да бүгүн мына эртең урматтуу бир туугандар орозо. Анан урматтуу бир мусулман бир тууган ушул орозо учурунда айта турган бир маселе, келгиле мындай бир чатак чыгарып интернет айдыңында башка бир жерден ушул мусулмандар орозону күндө тынчыбайт экен деп ызы чуу кылбай турган бололу. Анткени бул ошол бүгүн ыктымалдуулугу бар. Анткени ыктымалдуулук болгондугу ушундай дүйнөнүн кээ бир жеринде ай көрүлө турган мүмкүнчүлүк бар болгон себептен. Анан мынаги коронавирус мусулмандар ошол ажыга барып келди, умрага барып келип чыгып атат, даватка барып чыгып келип атат. Анан эми ошо дагы ушулар ушинтип атат деп неме кылбастан ушул күндөрү ынтымак бололу. Андан сырткары мына таравих намаздар мына бүгүн башталат. Бүгүн ошол шамдан куптанга чейин. Анан кээ бир адамдар шамдан куптанга чейин деп окуп атат. Ал туура эмес. Куптандан кийин окулат. Куптандан кийин тарав окулат. Анан жанагы интернетте орусча которулган саудиялык кээ бир алымдардын шамдан кийин окуй берсе боло берет дегени биздин мазхабка туура келбейт. Куптандан кийин окулат. Витрден мурда, витрден кийин окулуш ыктымалы бар. Эч кандай кыжалатчылык жок. Ошондуктан тарави намазды үйүңүздө жанагы 5-inde 4 рекет парыз сүннөтүндө кылып эле, сүннөтүндө кылып 5 жолу окусаңыз болот. Же болбосо багымдаттын 2 рекет сүннөтүндө кылып 10 жолу окусаңыз таравини окуган болосуз. Эч кандай кыйынчылыгы жок. 8 рекет деген жок. Ижма болгон. Ижма дегени ошо сахабалардын бардыгы 20 рекет окуганга макул болушкан. Ал эмес пайгамбарыбыз алейхисалам өзүнүн дагы 20 рекет окуган жөнүндө айтылган хадистер бар, окулунган деген жөнүндө. Анан кээ бир адамдар Айша энебиздин пайгамбарыбыз алейхисалам ошол Рамазан убагында, Рамазан сырткары дагы 8ден ашкан эмес 8 рекет окуганы, бирок ижма деген бар. Пайгамбар алейхисалам айтат: "Ла тажтами уммати ала далалатин". Үммөтүм эч качан адашууга чогулбайт деген. Ошол Азирет Умардан баштап 20 рекет окулуп аткан тарави намаз Харамейн, Шарифейн, Макка, Майдинада азыркыга чейин окулуп келет. Демек ижманы бузганга биздин урматтуу бир тууган акыбыз жок. Тарави намаз сүннөт муаккада 20 рекет болуп эсептелет. Окуганда кадимкидей эле эркектер да аялдар да окуй берет. Үйдө эгерде болсо, үйдө атасы окуй турган болсо, ага ошол балдары бир сап болуп, экинчи сапта апасы менен, аялы менен кыздары окуса, ошондо тарави намаз болот. Же болбосо балдардын бирин өткөзсө дагы жарайт. Эгерде каруу болсо, анткени балагатка жетпеген болсо деле нафил намаз, тарави намаздарда имамчылык жарай берет. Бирок парз намазга, намаздын өзүнө анда балагатка жеткен адам болуш шарт.
сарылык ичип алсак мындай береке бар, кечке чейин ден соолук жакшы. Экинчиси, жанагы мисалы үчүн саат 4-төн 5 өткөндө ооз бекиле турган болсо, ошого чейин такап бар 2-3 мүнөт калганда бүтүрүш керек. Кээ бирлер 1 саат мурда жеп алып анан жүрүп алган жакшы эмес. Ал деле болот. Бирок ошол сарылыкты ичүүнүн өзү сүннөт, жана кечеңдетип бар акыркы убакка чейин барып жеп турган бул өзү да урматтуу бир тууган эмне сүннөт болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз Мухаммад Хабиб Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Фасулу ма байна суямина ва сиям ахлил китаби аклатус сухур" дейт. Ошол биз менен бизден башка ахли китаптардын орозосунда айырмачылык бул саарлык жегенде турат. Демек, мусулман орозосунун өзгөчөлүгү, урматтуу бир туугандар, саарлык жегенде турат. Туруп саарлык жеп, анан тажрыйбадан болгон нерсе, кээде чаңкайм десеңиздер, ошол саарлык ичкенден кийин 200 грамм, 400 грамм бир жылуу суу ичип алсаңыздар, кечке чейин чаңкабай жүрөсүңүздөр. Бул менин бир туугандык сиздерге өзүмдүн тажрыйбам өткөн урматтуу бир тууганым кеңешим. Андан сырткары, эгер дерте менен бир адам таңдын аткандыгына шектенип калса, эч нерсе жебей койсун. Туруп калдыңыз да, саатыңыз жок болуп калды, таң атпады, ызычы болуп кала турган болсоңуз, анда жебей эле ниет кылыңыз деген сөз. Урматтуу бир тууганым. Демек, орозого этият болушубуз керек. Эртең менен турганда көпчүлүк Кыргызстанда катачылык ушундай болот. Ооз бекитишин киритип, суу ичип алып бекитет, а суу ичкен убакытта орозонуга кирип калган, орозо болбой калат. Кудай таалам шерменде кылбасын. Андан сырткары, орозо учурунда өбүшкөндө, эгерде жаңы үйлөнгөндөр, башкалар же мындай бир жашыраак эмелер өбүшсө, орозо бузулуп кала турган болсо, анда өбүшкөн макру. Бирок чоң ата небересин өбүп койсо, же болбосо мындай мисалы үчүн жанагыдай бир аялдар деле өбүшөт, эркектер антип өбүшпөйт. Ошол учурашканда өбүшүп калса, шахват болбой турган болсо, ал макрух эмес. Бирок аялдын өбүшкөнү, эркектердин өбүшкөнү бул адеп акылакка туура келбейт. Ошону этият болуш керек. Анан ошондой эле жанагыдай бир атырдын жытын жыттаган болсо, анда эч кандай макрух эмес. Бирок түтүн келип туруп, денеси бар жыт келип мурунга кирип кете турган атайын жыттасаңыз, анда орозо бузулуп калуу коркунучу бар. Мисалы үчүн, ысырык түтөткөндө түтүндү жыттап, түтүндү киргизсеңиз, түтүндө дене бар, мына бузулуп калыш коркунучу бар. Бирок денеси жок болгон жыттын өзү гана келсе, андан эч кандай зыян тийбейт. Андан сырткары, көзүнө сурма кое турган болсо, же мойлосун майлай турган болсо, анда bundan da эч кандай орозо бузулбайт.